Жаңгирбашпы булар? Булар эки нерсени моюнга алып атат. Биз Кудайбыз дегенди. Ырыскыны да көзөмөлдөйт. Бу азыр интернетте бир сөз жүрөт да. Жаңгирбашпы булар дегенчи. Ошо сөз аябай мага мындай десяткага тийди да бир моментке. Аягына чейин көргүлө, мен силерге чыныгы жаңгирбаштарды айтып берем. Азыр мен айта турган нерсе менен кандай бизнес кылсак болот, дегеле каяка кетип атат, Кыргызстанда келечекте кандай болот ушуга балким бир ишарат табылат. Караңыздар, мен дайым эл аралык абалды күзөтүп барам. Өзгөчө экономикалык форумдарды, мамлекет башчыларынын чогулган жерлери, G20дан баштап ушу күзөтүп келем да. Жакында жылдагыдай эле Давоста отуруш болду. Давоста жана эчтеке түшүнбөгөн адамдар бул дүйнөнү башкарып аткандар чогулат дейт да. Жок, жерге алардын шестеркалары чогулат. Баягы малайлары чогулат дейбиз. Быйылкы Давоста бир 3-4 маселе көтөрүлдү. Баягы эле углеводороддун көбөйүп кетип атканы, анан ушуга байлап туруп карап туруп бул жаңгирбаштар эмнени айтып атат? Малдын санын дүйнөдө азайтыш керек деп атат. Эмнеге дебейсиңерби? Мал чычкандан кийин анын тезегинен чыккан газ баягы глобалдык жылуулукка таасир берип, тоңгон алыгы муздар эрийт экен. Малдын богунан глобалдык потепление болуп, Европада малдарды кырып атат экен. Мен өзүм жаңгирап калайын дедим муну уккандачы. Бул бир тоок жебегиле деп атат. Жумуртка жебегиле деп атат. Бензин менен жүрбөгүлө дейт да, өздөрү ошо чогулуштарга барганда бир туркиялык журналист кыз айтып атат. Мен ошо Шваб деген бар, Швабтын доклад болуп аткан кезде дейт, мен стоянкага келсем, Швабтын машинеси өзү жүрүп туруптур дейт. Мен шопурунан сурап атам дейт. Эмнеге бул Швабтын машинеси жүрүп атат десе, ал муздактын машинеге отургусу келбейт деп айтты дейт. Өздөрү бензинди колдонот экен. Анан дейт, Давоста жанагы ресторанга кирип турат дейт. Силерде вегетариан окаты барбы десем дейт, бизде вегетариан окаты болбойт деп айтты дейт. Эмнеге десе, бизде бүт эле бардыгы эт жегендер деп айтты дейт. Ошол жерге чыгып эт жебегиле, эт зыян, жумуртка жебегиле, жумуртка зыян деп аткандар өздөрү обедте ресторанда жалаң углеводдор жейт экен да. Бул жаңгирбашпы деген ушул да. Неге булар мынтип атат десе, булар дүйнөнүн бардыгын жаңгирбаш деп ойлойт экен. Карап кой. Давос бүткөндөн кийин ошол жердеги отургандардын бир 4-5-өө бир немистерде бир фрейлин бар. Ошо болуп чогулушуп Италияга барды дейт. Италияда булар эксперименталдык бир иш кылып көрдү дейт. Булар фермерлерге миңдеген евролорду сунуш кылды. Мал багыштан баш тарткын, биз сага премия беребиз. Тоок багыштан баш тарткын, биз сага премия беребиз. Айыл чарбасын булар кадимкидей агро секторду талкалап атат. Эмнеге? Кимдер булар? Булар бүгүнкү глобалдык саясатта ультраглобалисттер деген бар. Бул ошол эле Билл Гейт, ошол эле ким дагы, ошо Цукерберг, ошо окшогон бүт интернетте адамдарды интернетке, виртуалга алып киребиз деген ушундай бир долбоор бар. Адамдар бир очкини кийиш керек, карагыла жаңгирбаш. Мен жөнөкөй тилде айтып берем, бир очкини кийиш керек. Анан ошол менен алар бир бөлмөдө жашаш керек. Тамакты дагы аларга жеткирип берип туруш керек, виртуал дүйнөгө кирип кетиш керек. Ошол виртуал дүйнөдө өздөрүнүн аралдары бар, бири менен бири атышып аткан, бири менен бири урушуп аткан, ошол жакта жашасын. Эмнеге? Адам затынын 5тен 1 кырылыш керек. Бири калыш керек. Мен мурда ишенч эмесмин. Азыр күндөн күнгө ошол жөнүндө аябай маалыматтар көп болуп атат. Эми ушулар ушундай бойдон отуруп калдыбы десе, жок. Мисалы үчүн Билл Гейтс, мен башка бир жерден окудум, Туркиядан да башка жерлерден өтө чоң аянттар сатып алып атат. Эмнеге? Өзү агробизнес кылып атат. Өзү продукт сатам деп атат эми. Бул бир жаңгирбаштардын жаңгирбаш кылам деген ойлорунун бири. Дагы бир проект. Өздөрү Давоска учуп баргандар дейт, муну швециялык башка бир журналисттин макаласынан окудум. Летчиктер, өздөрүнүн самолетторун айдаган летчиктер баягы вакцинация албагандар болсун деп талап коюптур. Эмнеге? Азыр дейт, вакцинация алгандар өлүп атат. Жөн учуп кетип барып өлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн вакцинация албагандар керек. Вакцинациянын авторлору өздөрү вакцинация кылган эмес экен. Карап кой, ким жаңгирбаш? Буларбы же бизби? Ошондон улам, дагы бул маселени кааласаңар, мен өзүм ойлоп турмун, ушуларды чыгарып туруш керек деп. Мен өзүм ушуларды окуп, ары бери болуп, акыл калчап жүрө берем да. Өзүм интернетте киргиле дегеним, интернетте оңойраак акча таба алабыз, бирок
Ошонун артында эмне турат десе, искусственный интеллект карагыла. Жасалма интеллект. Бул эмне? Адамдарды тандоо калбай калыш керек деп атат. Искусственный интеллект бара алып келип атат эмнеге? Сага даяр чечим берилиш керек. Тандап, азыр мисалы үчүн нан жесемби, көч жесемби, аш жесемби. Ал кезде тандабайсың. Интеллект сен эт жебешиң керек деп атат. Болду. Мына айтты болду. Кудай айтты дегендей эле. Эми булардын ультраглобалисттердин бара турган жери эмне? Адамдарга чипсыларды киргизет. Адамдарды бүт бал системасына өткөрөбүз деп атат. Анан адамдардын баскан турганын көзөмөлдөйбүз. Канча бир миллион жылга өлүп туруш керек. Эмнеден? Тамак аш тартыштыгынан. Эмнеге тамак ашты биз кысабыз деп атат. Кантип? Чипсы менен. Булар эки нерсени моюнга алып атат. Биз кудайбыз дегенде. Ырыскыны да көзөмөлдөйбүз. Баскан турганды да көзөмөлдөйбүз. Акылды да көзөмөлдөйбүз. Муну ойлобо, муну ойла. Кара, каяка кетип атат дүйнө. Балдар, жаңгирбашпы булар? Же бизби? Эми сөзүмдүн аягында. Эгер биз жаңгирбаш болбосок, биз агро секторду күчөтүшүбүз керек. Өзүбүз өндүрүшүбүз керек жей турган оокатты. Жакында булар бизден сатып алганы келет ушул. Мына маселе. Шыналдыкпы? Каяка бизнес өнүктүрүш керек? Кимде кандай ой бар? Комментарийге.